угасызбы? Угасызбы мени? Угам. Аябай кыйкырып сурай бердиңиз, эми мен жөн эле жооп берейин сизге. Жолду коштубуз. Ири долбоорлордун ишке ашып жатышы жакшы. Ошол эле кезде ал жай тургундарга ыңгайлуу болуп, төгөрөгө төп келиши кажет. Иш ийне жибине чейин өлкө башчынын тыкыр көзөмөлүндө. Министр маалымат берип жаткан бул долбоор Борбор калаанын четиндеги жаңы шаарча. Булар жөө ошол жака чейин барып отурбайбы? Машина менен барып, базар кылдырып, кайра машина менен өткөзөбүз. Республикасының президенті Жапаров Садыр Нургочоевич. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарына курула баштаган Алтай шаарчасына мезгил кутусун салуу аземине катышты. 234 гектардык аймакта 34 миңден ашуун батирди камтыган ири социалдык жана турак жай комплекси илгерилей баштады. Турак жайга болгон муктаждыгын жоюу жана шаар инфратүзүмүн жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн иштелип чыкты. 200 миңден ашуун жарандарыбыз турак жайга муктаж экенин эске алганыбызда мында ири долбоорлор мезгилдин талабы. Биз калкыбыздын муктаждыгын канааттандырмайынча, элибиздин батасын алмайынча өнүгүүбүз кыйын. Алтай долбоору дал ошол муктаждыкты канааттандырып, элдин батасына арзыйт деген бекем ишеничтемин. Алтай шаарчасында 1551 5 кабаттуу турак үй, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, сейил бактар, спорт таянчалары жана 86 чакырым ички жол салынат. Президент батирлердин 3400 даанасы мамлекетке өткөрүлөрүн билдирди. Электричествону айтып кетсек, электричество бул жерде өзүнчө көмөк чордон менен камсыз болот. Ошондой эле жанагындай канализацион ачуусун сооружениялар да өзүнчө болот. Ошондой эле баягы жол инфраструктурасы дагы өзүнчө болуп, ушу шаарга кошулган чоң жол менен эле бир кошулган объект болот. Ушуну менен өзгөчөлөнөт. Биз мындай комплекстерди биз дагы көбөйтүшүбүз керекпиз. Себеби комплексный застройка деген бул башка бир шарттагы жаңы инфраструктуранын түзүмү болуп эсептелинет. Албетте иштесе болот. Мамлекет бүгүнкү күндө эч кандай мамлекет тарабынан бир кандайдыр бир кысым же кандайдыр бир ограничение жок. Ким иштейм десе, бизде бүгүнкү күндө ар тараптуу биз колдоого толук алууга даярбыз. Суроо талаптарыңыздар болсо, проблемаларыңыздар болсо айтыңыздар, угайын. Иш чара соңунда президент 1-Май районунун тургундары менен жолугуп, көтөрүлгөн билим берүү, жол, коммуналдык маселелерди угуп, тиешелүү мамлекеттик органдарга элдин көйгөйүн чечип берүүнү тапшырды. Çaynaklı sayıp durmayın, üdüklü şunu üdükten desene ölçüp kalır. Bilmem ne, umlu üçe çıktı koyup, bala oldu. Коомчулукта көп талкууланып жаткан энергетика боюнча маселе. Буга чейин мамлекет башчы бир нече жолу билдирүү жасаганы менен жергиликтүү аксакалга энергетика тармагындагы көйгөйдүн күнгөй тескейин дагы бир жолу жиликтеп берди. Бир ремонт болгон эмес, 50 жыл 24 саат бою күнү түнү дебей иштеп турган. Мен келгенде катастрофический абалга келип калган экен. Анан кокуй кой күнү түнү дебей иштейли деп туруп 4 жылдын ичинде бүт жаңылап бүттүк мына азыр. Бир эле токтогул кесинен 4 агрегатын жаңылагандан 240 мегаватт үстүрө кошулду. Мына азыр даже свет менен отурганыңыз ошонун эмеси. Крупсайды коштук, жана башка кылып отуруп. Анан жаңы бир 28 кес ишке киргиздик. Эгерде мурункудай болуп эле мен эми баягы мурункуларды жамандагандай болбойм, бирок 20-жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моолардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү эмес ага свет деп коюп отура берген. А эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электроэнергия талап кылган болсо, биздин эли журтубуз Кыргызстан азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңири түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча элге. Интервьюларды деле бердим, кайрылууларды деле жасадым. 28-жылдары биз кризистен чыгабыз. Айрымдары биздин аймакка сөзсүз келип кеттиңиз деп кайбир убакта аманат кылган экен. Өлкө башчы Дача суу айылына барып кетмей болду.
Бал курултайда дачасыга бир келип кеткендерибиз эле биз нерсизди күтүп атабыз. Качан келип дачасынан кетет деп. болосузбу? Ооба, дачасынан болобуз. Тан ушуга жолугуп 50 миң жеткирип коюн деп айтабыз. Биз нерсизди күтүп атат ошо биз. Барып кетемин. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев борбордогу жолдорду жапыр тоңдойн деп ишке алаксып кеткен Айтор достук айылына билим уясы аба менен суудай керек экен. Эми мэрге дагы бир тапшырма. Канча ким жашайсыңар достук айылда? Бизде 1200 түтүн жашайт. 1200 да ким айыл экен да? Срочно давай. Алар эмеге кирди жана. Ким? Построй. Жактан. Давай, срочно 1200 ай түтүн жашаган айыл бул өтө чоң айыл. Жалаң эле көйгөй эмес, жергиликтүүлөрдүн арасындагы айым социалдык келишим аркылуу чакан ишкердик жасап, өлкө башчыга ийгилиги менен бөлүштү. Кудай буйрса бир барып кетебиз. Жакшымы? Пайда таап атасызбы? Жакшы, рахмат. Айына канча пайда таап атасыз? Мурункуга караганда бир 60-70 миң таап атабыз. 60 миң 70 миң. Мурда сиз 7 миң сом эле пособие алчусуз, э? Азыр болсо бизнес ачып алып 60 миң таап атасыз. Айтор эки иштен бир иш, ири долбоордун башталышы бир кубаныч болсо, 1-май районунун тургундарынын президент менен жүзмө-жүз жолугушуусу бир кубаныч болуп, иш-чара ак бата менен аяктады. Кубат бакталай берсин, ар дайым элиңиз менен бирге жашооңуз улан. 20 ноябрь президент Садыр Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Канданы кабыл алып, Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы көп жылдык кызматташтыкты жана инфраструктуралык, энергетикалык, транспорттук долбоорлорду өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулады. Кыргыз Республикасында социалдык экономикалык өнүгүүнүн туруктуу оң динамикасы сакталууда. Акыркы 3 жылда орточо экономикалык өсүү темпи 9%. 2025 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 10%ды түздү. Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Канда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Кыргызстанга болгон сапарын алкаганда 167 миллион доллардан ашкан 4 макулдашуу менен коштолуп жатат. Бул сапар ошондой эле президент Садыр Жапаров Азия өнүктүрүү банкын Кыргызстандагы ири долбоорлор болгон энергетика тармагындагы, анын ичиндеги камырда биргесине дагы катышууга чакырды. Жолугушууда Кыргызстанга региондук хаб макамын берүүчү транспорттук долбоорлорго өзгөчө басым жасалды. Масато Канда жашыл энергетика, айыл чарба, туризм жана инфраструктура тармагындагы долбоорлорду колдоого даяр экенин билдирди. Рахмат. Биргелешип даяр. Масато Канда жолугушуунун расмий бөлүгү бүткөн соң Кыргызстандагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдү алкап, транспорт секторундагы долбоорлорго кошулуу ниетин билдирди. The opportunity for the modernization of the transportation will help this ambition. Биз деле ошол транспорттун сектордун модернизациясына кошулабыз бул жагы. Албетте өлкөдөгү экономикалык өсүш жана туруктуулук өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарында кызыктырып, туристтик агымдын саны артты. Япониядан да көп немелер туристтер келе баштады. Былтыр 8,5 миллион турист кабыл алган болсок, быйыл 10 миллиондон ашат деп турабыз. Ал эми Кыргызстан Азия өнүктүрүү банкы менен конкреттүү 4 тармакта кызматташууну макулдашкан болсо, 2026-27 жылдарга дагы бир катар долбоорлорду каржылоо планы бекитилди. Бул уже каржылоо же финансылык келишим болуп атат. Андан тышкары өз ара түшүнүшүү меморандумуна да кол коюлду. Анын жалпы ошо меморандумдун суммасы 450 миллион сом. Ошон үчүн жалпылай сумманы айтканда ошо жана сиз айткан 167 плюс 450 миллион доллар. Бул 450 миллион доллар 26-27 жылдын ичине пландаштырылган Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнө турган каржылоо жана долбоорлордун мындай алдын ала мындай белгиленип кеткен болжомолдуу атталышы жана тизмеси каралган болчу. Эл аралык финанс уюмдарынын Кыргызстандагы ири долбоорлорду каржылоосу дагы жөн жерден эмес, анткени Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи соңку 3 жылда болуп көрбөгөндөй жогорулады. 2025 жылдын 10 айында эле ички дүң продукциянын өсүү темпи 10%дан ашты. Мына ушунун фонунда Кыргызстан өзүнүн өнөктөштөрү менен дагы
кызматташууну тереңдетип жатат. Алсак президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алып, эки тараптуу кызматташуу, саясий диалогду бекемдөө, ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу талкуулады. Кыргызско-китайские отношения находятся на исторической высоте, в рамках которого активно продвигается практическое сотрудничество. Мы совместно строим железные, автомобильные дороги, открываем новые авиамаршруты, реализуем совместные проекты во многих сферах. Ван И Кыргызстандагы акыркы жылдардагы жетишкендиктерди жогору баалап, Кытай ына кошуна катары бул ийгиликтерге чын дилден кубанарын белгиледи. Ал Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жылуу саламын жеткирип, эки өлкө башчыларынын ортосундагы макулдашууларды ишке ашыруу үчүн бардык күч-аракетин жумшоого даяр экенин айтты. Новый импульс для развития двусторонних отношений. Сегодняшняя встреча – это хорошая возможность выслушать ваши прекрасные и полезные предложения по развитию нашего стратегического партнерства. Жолугушуунун соңунда Ван И Кыргызстанда иштеп жаткан кытайлык компаниялардын өкүлдөрүнө мыйзамдарды так сактоого жана кабыл алуучу өлкөнүн каада салттарын урматтоо зарылдыгы жеткирилип жатканын белгиледи. Ынтымак ордодогу дагы бир маанилүү жолугушуу. Президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун башкы катчысы Имангали Тасмагамедовду кабыл алып, Кыргызстандын уюмдагы төрагалыгынын алкагындагы негизги багыт аймактык коопсуздуктун абалын жана Бишкекте өтө турган жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына даярдыктарды талкуулады. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Тургожоевич. Имангали Тасмагамедов бир гана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун баш катчысы эмес, бул Казакстандагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлердин бири, ошондуктан өлкө башчысы азыр аны жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун алкагында коопсуздукка кошкон салымы үчүн достук ордени менен сыйлап отурат. Санариптик өнүгүүнүн дагы бир этабы президент Садыр Жапаров накталай алтын менен камсыздалган жана АКШ долларына байланган улуттук стейблкоин USD алгачкы эмиссиясын расмий ишке киргизди. Трон түйүнүндө 50 миллион дана токен чыгарылып, жүгүртүүгө берилди. Ар бир токен бир АКШ долларына барабар болуп, толугу менен алтын менен камсыздалат. Мамлекет толугу менен колдогон бул санариптик актив Кыргызстанга глобалдык финансы системасында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, Web3 инфраструктурасынын өнүгүшүнө, инвестициялык жагымдуулуктун жогорулашына жана реалдуу активтерге негизделген каржылык инновацияларга ишенимдин бекемделишине шарт түзөт. Эмиссияны 100% мамлекеттик үлүштөгү виртуалдык активтердин эмитенти ишке ашырат.